Жалал Абад облусунун Сузак районунун Бек Абад айылынын тургуну 2003-жылы туулган Рахмидин кызы Мадина 23 февраль күнү болжол менен саат 11:30 чамасында үйүнөн таарынып чыгып кеткен бойдон бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз жок болууда. Бул туурасында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Учурда 17 жаштагы Рахмидин кызы Мадинанын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандары жана милицияны табууга коомчулуктан жардам сурайт. Белгилери: бою 165-170 см, чачы кара узун, өңү кара тору, орто келбетте, көзү кара, кашы кара. Кийинген кийимдери: башында сыя түстөгү жоолук, үстүндө кара түстөгү куртка, ичинде көк түстөгү көйнөк, кара түстөгү жынсы шым, бутунда кара түстөгү өтүк. Жогорудагылардын негизинде дайынсыз чогулган 2003-жылы туулган Рахмидин кызы Мадинанын жүргөн жери боюнча кандайдыр бир маалыматтар болсо, төмөндөгү телефондорго номерлерге кабарлап коюңуздарды суранабыз.